Кыргызстанда балдар арасында онкологиялык жана онкогематологиялык оорулардын саны көбөйүүдө. Былтыр жылдын аягында 180 жаңы учур катталса, 2021 жылы 120, 2020 жылы 140 адам илдетке чалдыккан. Бул тууралуу Бишкекте өткөн бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Кыргызстанда онкологиялык ооруларды көзөмөлдөөнү жакшыртуу миссиясынын алкагында балдардын онкологиясы боюнча өткөн тегерек столдо айтылды. Эне жана баланы коргоо улуттук борборунун балдар онкологиясы жана онкогематология бөлүмүнүн башчысы Султан Станбековдун айтымында, дартта аныктоо жакшыргандыктан илдетке кабылгандардын көрсөткүчү өскөн. Оорулар ар кандай болот. Мисалы, оорулардын 35-40% аккан оору болгондуктан лейкоздон маселе кылалы. Лейкоз менен ооруган бейтаптар түшкөндөн кийин 2-3 ай жатат. Анан эгер көрсөткүчтөр жакшы болсо, кыска мөөнөткө эле 1-2 жума үйгө жиберилет. Анан кийин кайтадан ушул 2-3 айлап жатат. Негизги толугу менен бир бейтаптын сакайышы бул 3 жылдык мээнет болот. Кээ бир оорулар бар, мисалы бул шишиктер болсо, бул шишиктер боюнча химиотерапия ар бир 21 күн сайын алып туруш керек. Жалпысынан ага деле 1 жыл, 2 жылга чейин кетип калат бизде убакыт.